Урматтуу окуучулар, эч ким эч нерсе унутпайт деген темадагы класстык тарбиялык сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз улуу жеңиш күнүнө арналат. Тирүүлүк сапар улап турган кезде барактайлы тарыхтын барактарын аталар канын жанын аябаган айталы улуу жеңиш санаттарын деп бүгүн биз тарых барактарына кайрылып, улуу ата мекендик согуш жанындагы кыргыз элинин салымы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. 1941 жылы 22-июнда фашисттик Германия жана анын союздаштары Советтер Союзуна кол салган. 4 жылдан ашык убакытка созулган Совет өлкөсүнүн тынчтыкта жашоосун бузуп, өнүгүүсүн булгунга учураткан бул согуш, бул тарыхый окуя улуу ата мекендик согуш деп аталып калган. Бул согушта 62 мамлекет катышкан. Бул ошол учурдагы жердин калкынын 80%. 110 миллион адам согушка тартылган. Анын ичинен 62 миллион курман болгон. Алардын ичинен 27 миллион СССРдин жарандары болчу. Бул Калын майдан 1418 күнгө созулган. Согуш башталган күндөн тартып Кыргызстандын калкы да мекенге түшкөн бүлгүн катары кабыл алып, башка союздаштары сыяктуу эле күчүрмөндүк менен майданга бет алган. 16 жаштан 50 жашка чейинки аскерге милдеттүүлөрдү согуш ишине үйрөтүп, согушка жөнөтүп жатты. Согуш башталган күндөн тартып аягына чейин 380 миңден ашык уулдарын жана кыздарын же республиканын ар бир 5-атуурун согуш майданына жөнөттү. Согуш майданына аттангандардын арасында 1395 аял болгон. Кыргыздын эр жүрөк жоокерлери кан майданда өз күчүн аянбастан, таянбастыгын, эрдигин көрсөткөн. Натыйжада жасаган эрдиктер үчүн Кыргызстандын жоокерлеринин арасынан 72-си Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болушкан. Алардын айрымдарына токтолуп өтөлү. Дүйшөнкул Шопоков Кыргыздан чыккан биринчи Советтер Союзунун баатыры 1941-жылы 16 ноябрдагы салгылашууда Дубосеково разъездинде душмандын 50 танкынын чабуулун токтотуу учурунда өлбөс өчпөс эрдик көргөзүп, теңдессиз салгылашууда курман болгон. Талкалап танктын чабуулун теңдессиз эрдик көрсөткөн эр жүрөк баатыр уулуңдун эрдиги калган өчпөстөн. Чолпонбай Төлөбердиев Воронеждин түштүк жагында Дон дарыясынын жээгиндеги согушта 1942-жылы 6-августта душмандын зотун көкүрөгү менен тосуп, өлбөс өчпөс эрдик көрсөткөн. Жаншайдын бүркүтүнө 1943-жылы 4-февралда Советтер Союзунун баатыры деген наамы ыйгарылган. Көкүрөк тосуп зотко кайтарган мизин зулумдун эрдиги өчпөстү бөлүп эр жүрөк баатыр уулуңдун. Дайыр Асанов Сталинград үчүн салгылашууда эрдик көрсөткөн. Ага 1943-жылы 26-октябрда Советтер Союзунун баатыры деген наамы ыйгарылган. Фашисттин мизин майтарып, эрдик менен күрөшкөн эр жүрөк баатыр уулуңдун элеси кетпей жүрөктөн. Ошентип 1945-жылы 9-майда эр жүрөк жоокерлерибиздин күчүрмөндүгү менен фашисттик Германияны Советтер Союзу талкалап, борбору Берлин шаарына жеңиш туусун сайып өлкөбүзгө тынчтык алып келди. Бул тынчтык оңой менен келген жок. Апаларыбыздын көз жашы, аталарыбыздын каны менен, тылдагы эмгекчилерибиздин күчүргөн эмгеги менен келди. Кандай гана оор жоготуулар менен улуу жеңишке жетишкенбиз. Ошол жеңишти алып келип, элибизге тынчтыкты тартуулаган аталарыбызга төөлүк даңк. Жеңиш десе, сүйүнүчтөн ыйлаган, ошондогу көздөр турат элестеп, 4 жыл бою тынч күндөрдү самаган, күтүп жүргөн жоокер уулум келет деп. Кан төгүлгөн согуш токтоп майданда, жеңиш туусу желбиреди Берлинде, жер дүңгүрөп жеңиш үнү колду, фашисттердин кара жолу буулду. Согуш жаман, согуш кандай аламат, кан майданда жан беришип жана алат, улуу жеңиш жоокерлердин төгүлгөн кандарынын эсебинен жаралат. Башка күндөн күлкүсү көп ушулмай, баарыбызга өмүр берген улуу ай, жерде жети 9-май күнү мага кымбат аба менен суумдай. Башка күндөн майрамы көп ушулай, барыбызга бакыт ачкан суумай, Тодой 99-май күнү жүрөгүмө жаратылган уулумдай. Атасы кеткен бирөөнүн кайрылып кайра келбеди, бешикте жаткан баласын айланып кайра көрбөдү. Тоо томсоруп, чөл боздоп, убайым тартып, жел козгоп, узатып калган атасы баласын кайра көргөн жок. Автор Алымбек Атажурт. 6-нар Атажуртка карасам, талбас эмгек талабакка талашам. Күткөн үмүт көз жыттарын аңкытып,
күмүш жытка күн үстүндө баратам. Өлбөс болуп кайрадан жаш төрөлүп, кыялымда кымбат күнү жаратам. Ата журт, сени гана жактырам. Тынчтык болсун жеримде, согуш оту күйбөсүн, мотор айган бөбөктөр согуш эмне билбесин. Тынч жаткан менин элиме душман басып кирбесин. Ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга демекчи, эл башына күн түссө, эр жүрөк ата уулдарыбыз дал мекенчегинде. Эч качан согуш болбосун, аталардын, агалардын өмүрүн албасын, энелердин көз жашы акпасын, улуу жеңишти түбөлүк сактайлы.